Калдай айылы деген ат 1850-жылдары негизделген. Калдай айылы өзгөчө кооздугу менен өзүнө тартып турат. Бишкек Ош-Баткен жолунда жайгашкан жана ошондой эле 300 жыл тарыхы бар. Калдай айылынын кыскача тарыхы. Бапа, Тилеке, Олжеке деген бир туугандар жашаган. Ошол кезде калмактар менен согушуп, Ошто Бапа курман болот. Бапанын аялынын колунда жаш баласы жетим калат. Ошондо аялы баласын жаш калды ай деп көпкө ыйлайт. Элдер да ошол баланы көргөндө жаш калды ай деп жүрүшүп, айылдын аты Калдай деп аталып калат. Калдай айылында 1556 адам жашайт. Жалпысынан 10 көчө бар. Камбаралы Бобулов көчөсү, Береке көчөсү, Бобулов Бакир көчөсү, Алтын булак көчөсү. Камбаралы Бобулов Кыргызстанга аттын кашкасындай таанылган жазуучу болгон. Бул айылдын мектеби жөнөкөй жерде жайгашкан эмес. Таза аба тартка даба демекчи, тоо башында жайгашкан. Көпчүлүк улуттагы түрк элдер келип, арчаларына, табиятына суктанып кетишүүдө. Жана ошондой эле Калдай мектебинин азыркы жетекчиси Сарыкова Тынар эжеге көп жылдан бери эмгектенип, айылга бүткүл күчүн жумшап, талыкпай келүүдө. Мектепте жалпысынан 22 мугалим эмгектенет.